Эми урматтуу замандаштар, чындыгында боз тери жөнүндө бул аксакал айткандай ушу боз теринин үңкүрү деп айтылат негизи. Ал жанагы калмактарды ошо качырып кирип, аягында баягы оозун бошоп түтөтүп, өлтүргөн да, думуктуруп өлтүргөн. Бунун боз теринин ушул боз тери айылынын жанагы түштүктөн келген боз тери экенине бир мисал да. Бул бир калмактар бизден кача баштап кете баштабадыбы? Ошондо бул Сарбагычта Маматкул бар эмеспи? Маматкул бий деп койчу, муну чоң бий деп айтышчу да. Бул чоң даражалуу жүргөн. Ушул аксакал карып калган, 80ден ашып калган киши ошондо качып жүрбөдүбү? Кыргыздар качып жүргөндө айткан сөзү бар. Кыргыздар, чогулбайсыңарбы? Бала чакабыз баатыр жок дедик элек. Балабыз балалуу болуп, баатыр канча төрөлдү. Ушуларга биз кайра жерибизди алып бербесек, биздин аталык баягы эмебиз эмне болот? Биз кайра кетишибиз керек. Биз карасак да балдарыбыз күч эмеге толду. Баатыр десе баатыр табылат, өз жерибизге көчүш керек дейт. Ошондо Маматкул туура айтты деп кыргыз эли көчөт. Ушуну бул жылы 1755-56 жылдар экен да. Көчүп келгенде, ар бирөө көчүп келатканда дейт. Саяк боз теринин баласы ушул жерден төрөнүп, эл тынды деп койгон аты ошондон дейт. Жанагы боз тери окшошуп атат. Бул жанагы казак Алыбайдын Жоогашты деген баласы да ушул жерден төрөлөт. Жоогашты деп атпайбы? Ал эми солто Жаман Сарттын жанагы Түлөберди, Бөрүбай, Эшенаман деп атпайбы? Ошо Эшенаман 1756 жылы ушул жерден төрөлгөн үчүн Эшенаман деп ат койгон. Балдары эл тынды деп демек, эл тынды 1755-56 жылдан төрөлгөн бола экен да, келгенде эл тынды деген сөз да, тынчыды деген сөз да. Мына ошол бизге жакыныраак болуп атат да. Биз ушундай иликтешибиз керек да. Эми ушул жерден айта кете турган нерсе, суроо болбодубу? Балалык кайда өткөн боз теринин депчи. Шык Мамат төрөлгөндө, эл жайлоого көчкөндө Шык Мамат энеси экөөнү таштап кетишти. Шык Маматтын энеси дагы бир кабарда хан Давастын кызы болгон деп айтылат. Бир кабарда казактын кызы болгон деп айтылат. Акбермет энебиз Шык Маматты өңөрүп алып, чыгышты көздөй кетти. Ал Кашкарга кеткен жок. Ал Кожент жака тарапка кеткен жок. Ал чыгышты көздөй кетти, көлдү тарапка. Артынан Каба киши жибергенде нарын суусунан өтүп кеткен. Демек, боз тери атабыздын туулуп балалыгы Атбашы тарапта. Атбашы тарапта. Анан кийин ошол Шык Мамат кетти энеси менен, боз тери, ак тери, энтерилер калган Кабанын тукуму баары чогуу эле диякта калды. Бул болжолдо ошо Каба атабыздын жайлап кыштап жүргөн жерлери де тегерек Арсланбаптан бери карай Актала, Атбашыга чейинки жерлерди жердеген экен да. Анан кийин жанагы бул Базар Коргон менен Сузак районунун ортосунда чегиндеги жана Чал деген үңкүрчү жайлоодогу ушул жерге барып калган себеп бул эрешим 1650 жылдарга жетпейт. 1635-40 жылдарда каза болот. Каза болгондон кийин жуңгар калмактарды ошондо катуу сүргөн экен да, баягы 3 жылдын ичинде. 6 айга чейин сүргөн экен. Анан 6 айдан кайра анан жуңгарлар менен калмактар анан көтөрүлүп, ал убакта аябай көп экен саны дагы. Күчтүү болуп анан келип туруп анан кийин 6 айдан бери жүрүп отурат да, анан кийин казак менен кыргызды айдап чыкты да. Айдап чыкканда кыргыз Ысар Көлөккө кирди. Казак Кайың Саады деген ошол убакыт жанагы 1680 жылдарга 90-700 жылдарга келет да, калат ошо жерлергечи. Анан ошондо биздин жанагы өйдөк санжыраларда айтылып атпайбы? Ниязбек баатыр Качкеге айтып атпайбы? Биз калмак менен чабышып атканда сен тоонун арасына, токойдун арасына кетип жүргөн. Де саякка тийишип атканды тамаша кылыпчы. Жанагы Жалдуу Кабанын тукуму чекир саяктар Миңкуштун Кабактын ичинде эле, Арсланбаптын ичинде эле болгон экен. Жанагы жалдагы үңкүргө калмакты камап кырган боз теринин амалы ошол убакытта, ошол убакыт.
Андан кийин жана Кытайлар келип калмактын баарын кырып кеткенден анан биздин деге Маматкул бий, анын баласы Эсенгул баатырлар, анан Атеке бийлер, анан Кожоберди баатырлар, баягы илгеркилердин баары анан ушу Бостери аталардын баары сүрүлүп түндүктү көздөй. Түндүккө келгенде жалгыз эле бугу сарбагыш саяк келген эмес. Анда мундуз да келген, кушчу да келген, саруу да келген, черик да, баардык кыргыз келген. Ушундай түндүктөгү жерибизди, элибизди ал көрсө ынтымактуу болгон экен. Ынтымактуу болуп, элибизди, жерибизди биз сактап калабыз. Ата бабадан калган жерибизди эмне үчүн биз коргулушубуз керек дешип, ынтымакташып, чогулуп келген экен. Баатырдын баары бири менен бири дос эле болгон. Кийин келе бир саясаттардын негизинде кийинкилерибиз кичине мындай өйдөлдүй болуп калган да. Жанагы биз айтып атпайбызбы? Кыргыз кисар келгенде калмак кайың саганда дейбиз да. Мына ошол жана катуу чапканда кыргыз казак биригип да калмакты жеңе алган эмес. Калмагы төгүштүү болгон. Ошон үчүн жана кыргыз кисар келгенде казак кайың саганда деп айтат го. Бул жана 1710-жылдарга чейин окшойт да. Мен сүйлөштүрүп көрсөмчү, ошолдо катуу кырылды. Булар жанагы Элимай деген ыры бар, билесиңерби? Ошо биздин үндөшүп турат да казак кыргызга. Эми Бостериги жанагы биздин бурмазаманыштар айтып атканыбыз, Бостери деген эмне? Бостери деген кишинин аты деп атпайбы? Мына азыр санжырачылар айтып отурат. Бостери бул кишинин аты. Болжол менен мен ойлойм ушул бул келбедиби? 1756-жылдары келген киши, ошол жанагы биз айткан боюнча Маматкул бийдин эмеси келип отурташкан Бостери бул саяк уруусу Кабанын баласы болуп берилет да. Бостеринин казак деген баласынан 3 бала бар. Айткулу, Токтогул, Абаган деген. Абаган ушунун баласы болуп. Абаган. Бостерин 3 казактын баласы. Казактын баласы Абаган. Бостеринин баласы казак, казактын баласы 3 баласы бар. Айткулу, Токтогул, Абаган деген. Абаган десе мен башканын баласы деп билчүмүн, эми түшүнбөдүм мен. Баласы турбай. Бостерин небереси болуп калабы ошондо? Бостерин небереси болот. Эми булар кайда туруп атат? Бостери жөнүндө Абаган кимдер кайда туруп атат? Абагандын балдары дагы, Айткулунун балдары дагы бар тең эмеде. Бостерин өзүндө. Анан Айткулунун дагы бир баласы Беким деген. Бекимдин 8 эркек баласы болгон. А дагы ошо эмеде турат. Бостерин өзүнө турат. Анан азыр айтып кетпедиби? Кара кучкач эмелер деп, таластан келген кушчулар деп. Азыр кушчулардын түтүнү 150дей болуп калды. Булар да ушу Бостерде турушат. Жанакы бизге губернатор болуп, жогорку кеңешке депутат болуп жүргөн Жылкыбай Бузарбек ошо кимдин кушчулардын күйөө баласы. Туура. Биз жанагы адаштырба деген сөзүм ошо да. Жана Асандан Ботур кара кучкач деп атпайбызбы? Ал эми тиги кушчу кара кучкач да Бостериде. Билесиңер. Жөн менимче бул таластын кара кучкач кушчусу деп атам. Таластын ошо кушчу. Таластын кушчу. Талашчы кушчу кара кучкач. Анда эми ошол жерде мугалим болуп жүргөн 89го чыгып калды. Ошо киши айтат, ошо биз ата бабабыз эмеден келиптир деп. Анан бул эмеде эмелер да бар. Кургак саяктар да бар. Кадимки эле айтылуу чоң жазуучу Сыдыкбек Түгөлбайдын туугандары да бар ушул жерде. Ал ким кургак саяк? Кургак саяктар деген 1700-жылдары Бегалды деген баатыр туугандарына таарынып Жумгалдан көчүп келген экен. А дегенде келип көлтөргө туруп, анан ал жерди көпкө чейин байырлабай, анан кең сууга келип, кең сууга туруп калган экен. Анын туугандары ушу эмеде турат. Бул мен билишимче бул саяк. Жана Курмангожодон жегөз таратып атпай күн тууду деп. Экинчи айдан Сакачкө Ниязбек дейт менимче. Булар илгери мал кайтарганда, эл мал кайтарбай бекбекей дейбиз эмне ырдап, ууруларды кийлтирчү эмес, от жагып кыйкырып. Булар жанагы талпак деп коебуз, кургак талпакты. Эки жак ийип алып эле карма, өлтүр деп кыйкырып сабай берчү экен да. Ууруларды коркчу экен келгенде. Ошон үчүн кургак деп койгон, менин билишимче. Туура ушундай. Ушундай вариант айтып жүрөт, ошондой. Жана Сакачкө Ниязбек, менимче Түгөлбай Сыдыкбек деле ошонун урпактары. Яны буюрса эртеңде барып керебиз да. Аган барабыз. Жакшы. Бул ажайып кетпедиби? Тиги Кашатта дагы казак деп турат. Аны жана Казакстандан келген казак менен аралаштырбаш керек. Булар бул эле казактын бир баласы, Жулжуган дегендин баласы Дербиш. Жулжуган Абагандын бир баласы Жулжуган Дербиш деген баласы ошол жака туруп калыптыр. Аны да мында казак менен чаташтырбаш керек да. Туура, эң туура.
мына ушинтип такталат. Жакшы. Эми биз жанагы биз айтып атабыз, эл тындыдан. Асан, Сарбан, Бешей, Жаныбекпи? Жаныбек. Эми булар кайда? Эми эл тынды, сиздер айтып атпайсыз, эл тынды, эл тынчыды деп коюлду деп атпайсыз, ырым кылып, Эми ошо эл тындынын 5 баласы бар. Үчөй, Бешей, Сарбан, Асан, Жаныбек деген. Үчөйү аз түтүн экен. Биздин бул эмеде турат, Тоң районунда, Маркс айылында турат. Бирок мындай чоң өзүнчө айыл эмес. Бир түтүн эле да, бир 5-тен 10дон түтүн. Сарбаны болсо тиги Тоғыз булактагы кимдер менен чогуу турат. Биздин эме менен Тоғыз булакта турушат. Мен ал жерден барып 90 кыдырым дедим. Мен ат менен ошол жерге да бардым. Анан ошол жерден бир кишиге жолугуп Сарбанмын деди. Сарбандар канча түтүнсүңөр десем, ошол кишинин аты жазылып тиңде турат. 42 түтүндөн ашпайбыз деди. Эмне үчүн сиздер ашпайсыңар десем, атабыз Сарбан Кайберенин каргышына калган экен, ошон үчүн 42 түтүндөн ашпайбыз деди да. Анан Асан деген баласынан Ботугур менен Каракучкач. Бу Камчыкем абдан жакшы айтып кетти. Көргүсү эч Каракучкач бар турбайбы? Биздин Бостердин Каракучкачы менен Ботугуру эме Тоң районунда турушат. Карл Маркс деп жүрөбүз, азыр Карагоо деп аталып калды. Ошондо турушат. Ти Каракучкач болсо Үстүңкү долина деп коебуз. Үстүңкү долинада эмеде турат, Коңур өлөңдө турушат. Анан ушул жерде Ботугурдан 19-кылымда Айтулуу баатыр Кетиркейдин Алыбеги чыкты. Кетиркейдин Алыбеги ушул кезге чейин жаманаттуу болуп келатат. Жаманаттуу болгону бугу менен Сарыбагыштын чатагына себепкер болгон деп. Мен ошо тиги көп сандырачылар менен жолугуп, менин кудам чоң сандырач болгон, менин карындашымдын кайнатасы Барыскондук Бапа эме Садыбалкас деген чоң сандырач болгондо, ошо кишилердин айтканы боюнча алганда Алыбектин бул бугу менен Сарыбагыштын чатагына эч тиешеси жок экен. Бизде ошо Бостери атанын тукумдарынан айтып атпайбыз, эл тындыдан Асан, Жаныбек, Үчөй, Бешей, Сарбан деп. Бешейдин баласы Жаманбай. Жаманбай тукуму Бостериде турат. Жана Жаманбай деген тукуму ушул Казак Жаманбай деп атпайбы? Ошо Жаманбайдан азыркы Узарбек, Жылкыбаев ошо Жаманбайдан да казак баласы. Эми жерден негизи Санжырада, Кыргыздын Санжырасында Ататек улоо менен келип туруп, андан кийин бир жакшылардын эрдиктери менен, мыктылардын иштери менен айтылат да. Мына ошол жерден эле кайра айланып келип эле ушул биздин Асан уулу Ботугур атабыздын тукумдарына такалабыз кайра келипчи. Ошо Ботугурдан Бердике, Түлөкө деген 2 уул болгон экен да. Ошо Бердикеден тиги Тилеке Эшкулу Кашкар Кетиркей насып берди дейт. Ошо Кетиркей ата жөнүндө айтылат. Кетиркейдин 40 баласы болгон дейт да. 40 баласы болгон. Канча аял болгон? 5-6 аял болсо керек, 40 баласы болгон экен. 40 баласын санап мындай эсебин ала албай, анан 40 идиш аяк болгон экен. Ошо менен эсебин чыгарчу экен дейт. Анан жанагы көп сөз бар, Алыбек баатыр жанагы журтта калып калган, анан эртең менен таап келген дегендер бар эмеспи? Эми баягы жашаналуу бала болуп калды деп Алыбек баатыр жөнүндө көп сөз бар. Эми Алыбек баатырдын 3 эрдиги деген уктум эле мен карыялардан. Алыбек баатырдын 3 эрдиги деген бул биринчи эрдиги. Алыбек баатыр жана баатырдын баатырына эр токумду ат ичине батып кетет деген сөз ушундан да. Алыбек баатыр баатырлар эрдиги менен, күчтүүлүгү менен, акылдуулугу менен, амалкейлиги менен элге журтка жаккан үчүн, эл баккан үчүн айтылса керек. Ушу Алыбек баатырдын биринчи эрдиги айтылат да. Биринчи эрдиги Кенесары Норузбай кыргыздарга бизге кошулгула, Эдил Жайыкта орустарды кууп чыгалы, казак орустарды дегенде Ормон макул болбой койду. Анткени кийинки тарыхчылар айтып атат, Ормон орустар менен уже байланышта болгон депчи. Кенесары мен биринчи кыргыз сени чогом, анан Эдил Жайыкта казакты чогом дейт, орус казактарды.
Мына ошондо Кенесары Норузбай келип, Кенесарынын аябай көп зыян кылган да, айрыкча Солто Сарбагыш элине кылуучуларга. Солтого аябай, анан ошондо ормондун айлакерлиги менен дейт Ормон хан илгертен келген ата бабалардын жанагы согуштук стратегияларды колдонуп, анан ошондо жанагынтип таңга жууп анан качты да казактар. Эми ортосу көп сөз. Казактар качканда жана биринчи эрдикти айталы. Ошондо Кенесары Кызыл Ауыз деген аты менен качты дейт. Качты, качканда Алыбек Батыр эчен башка мээлеп Каракелте менен. Кенесары эчен башка мээлеп Атаңгорай. Бул да бир элдин ханы эмеспи? Ушунун канынын забына калбайын Атаңгорай деп, муну да бир эне төрөгөн деп анан ошонун хандыгы, мыктылыгын Кенесарын аяп, анан аттын астыңкы колун үзаткан дейт. Ширагын үзатты дейт да. Анан аттан Кенесары түшүп калганда, анан Эржан Төрө деген орузбайлар анан токтоп калышкан, ошо менен Кыргызга колго түшүп берди да. Бул биринчи эрдиги дейт да. Ошон үчүн жана башка мээлеп турган эй деп, бул хан эмес бир элим деп. Экинчи эрдиги дейт. Экинчи эрдиги бул эми ортодон өттү. Балбайдын да тарынчысы бар, Алыбек Батырдын да тарынчысы бар. Эки баатыр биригип кетти. Эки баатыр биригип кетти. Жана бир сөз болбоду ушул. Аягы чатакка айланып баратат. Ормон хан көлгө кызыккан чынындачы. Жанагы айланайын көлүм ай темир коно менин жерим болсочу. Айланасы толуп тура темир болот консочу деген Ормондун сөзү да, оргочордун үстүнө отуруп алды. Ошол Ормон хан жанагы көп ары кол менен барган эмес. 200-300 эле жылкы менен, атчан жигиттер менен, аз эле жигиттер менен диге ошо Күрмөнтү тараптарына, бугулар тарапка барганда, ошондо Алыбек Батыр тозот кылып астынан кийин акырын атканда, алты жагына аткан биринчи. Анан болбой эле бастырганда анан ормонду эчен башка мээлеп дагы ошондо. Эчен мээлеп ата. Канча иш тарыс, алып келаткан тарнакка аялын тартып алса, анан кийин ойлоп көрөлүчү азыр кандай болот. Анан эчен мээлеп Атаңгорай ушу биздин элдин ханы эмеспи? Бул эми хан да оңой эне төрөбөйт эмеспи деп, баягы өзүнүн эмеси менен, ыйманы менен анан аттын туягынын түйүн атты дейт. Анан бурт этип ок тийгенде анан кийин, бул Торойдун огу турбайбы? Деп кайра темингенде анан болбойт, анан жеңил ок деп койчу экен илгерки. Жеңил ок салып туруп, анан аттын жалын атты дейт. Токто депчи. Ормонду токто деген экен да. Аттын жалын атты дейт. Жанагы экинчи эрдиги айтылып атты. Анан ошондо Ормон анан окту кармап, бул Торойдун огу турбайбы? Таңгорай, кой силер кете бергиле. Бул Алыбек кырып таштайт азыр баарыбызды. Диги арыстандын жаткан жерине ит келеби, мага Кудай ала койсун, катын бугу тие албайт деп айткан жери бар да. Аттан түшүп, бул экинчи эрдиги. Үчүнчү эрдиги жанагынтип Ормон өлдү, көп окуя өттү, бугу Сарбагыш чабышты, Төрөгелди колго түштү, Төрөгелдин бутун эки сындырды. Балбай ана сындырган, ошо Төрөгелди Батырга анан учурашканы Алыбек Батыр барат да. Алыбек Батыр барып Төрөгелдиге бар. Бая экөө жолдош да, айырмасы улуу кичүү болсо дагы жолдош, көп ызычуу казак тарапта, бияк тарап жортулдарда чогуу жүргөн кыргыздар да булар, эр батырлар. Анан Төрөгелди Батыр шатып эле тилдеп керет, бая мурункундай эле. Сен ушинтип анан кийин кул саяк, анан сени ушинтип атып салбайт белең, өлтүрө эле. Эмне мени коргулдуң мындай деп ошенткенин айткан жери бар да. Алыбек Батыр, Төрөгелди дейт. Мен сенин башыңды үзатмакмын, көзүңдү чыгаратмакмын. Токтотпойсуңбу? Сендей уул кайсы катын тууп, эми качан кандай Төрөгелди чыгат бияктан? Токтотпойсуңбу? Мен ошон үчүн сени аткан жокмун деп, жанагы ошондо дагы эчен мээлеп, башка мээлеген экен да баягы Төрөгелдинчи. Анан Төрөгелдин дагы ошондой ой келген да, Алыбекке, Таңгорай, Төрөгелдидей уулду эми кайдан табабыз? Бул тууганыбыз да деп анан басма элин үзаткан да. Эми ал аңыз болуп калды да. Эми биз замандаштар калыс бололу, жана Кенесары Норузбай жөнүндө айтып калбадыбы? Бул Кенесары Норузбай, булар керек болсо орусқа баш ийбеген, 10 жылдап согушкан мыкты жетекчилер болгон. Бул ачык сөз баягы Очодо калганда
Наурызбай айтып атпайбы? Аға, қач, қырғызды мен тозам деп. Ошондо Кенесарынын айтканы бар. Жок. Биз күндүз качсак бизден тукум чыкпайт. Биз качпайбыз. Качсак түн ичинде качалы деп. Ушул сөздү жанында отурган кол башчылар да угуп калбадыбы? Анан булар качкан атат деп, анан бирден кача баштап, жанагынтип кыргыз менен байланыш түзө баштады да, биз ак көйнөк кийебизлер окшоп, бизге тийбей эле баягы кимдерчи, Кудайменделер качып чыгышты да. Ошодо Кенесарынын да акылдуулугун карабайсың. Булар өзү баатыр, казактын баатыры. Күндүз качса бизден тукум чыкпайт. Күндүз качпайбыз. Качсак түн ичинде качалы депчи. Наурызбай байкуш аяды да, муну айтып коюш керек да. Негизичи Наурызбайдын айткан жери да бар да. Наурызбайга мындай деп айтылган жери бар. Кенесары айтат: Наурызбай, туягың жок. Туяк жок. Сен кет. Мен соо койбойт булар. Сен кет, сен аман кал дегенди айтат да. Ханым депчи. Баатырдын качканы да өлгөнү деп айткан жери бар экен да. Анан да бир варианты бар. Не деп турсуң кенен ханым дейт. Итим кыргыз өлтүрсө ташка жаяр менин ханым дейт. 5 күнчүлүк ит өмүргө кайда качабыз? Сеникинен артык бекен менин жаным дейт да. Ушундай эмеси бар да, жапчы. Негизи экөө тең, баатыр да. Анан жакшы. Эми биз мындай кылалы. Дагы жанагы Ботугур, Каракучка, Сасан, Бешел атпайбыз. Мындай бир көрүнүктүү кишилер чыктыбы? Бар. Ошого токтолуп кеткиле кыска. 5 мүнөттөй. Ушул жөнүндө айтып кетсек, уруксат болсо. Бул ошол эле Ботугур атанын ичинде Кетиркейден 40 бала деп атпайбыз. Ошонун бир 12-13 эркек бала окшойт да. Кыз бала окшойт көп. Ошонун ичинде жана Миңжылкы, Ажыбек, Үрүстөм, Качыбек, Атик, Алыбек деп деге Алыбек Батыр да Күрөң Үкү деген балдардын аттары бар да. Анан ошолордун ичинде Ажыбектен Байбек бай деген болгон да, Райымбек. Анан Исеналы таап алды деген 4 бала болгон экен, 4тө. Анан ошол Байбек бай деп өтө айтылуу ошо Ботугурдан бул ала көз кабанын мыкты бай экен. Баягы чоң байлардын бири го сияга. Анан ошо иниси Райымбектен Батыркан деген чыккан экен. Ошо Батыркан Алыбектин баласыбы же Райымбектин баласы? Ошо Батыркан болуш болгонбу? Ажыбектен да. Ажыбектен. Ажыбек. Алыбек менен Ажыбек бир тууган болуп атпайбы? Ажыбектен Райымбек. Райымбектен Батыркан. Анан ошол Батыркан атабыздын бул кыргызда баягы мыкты кишилер да тентек болот да чынындачы. Кыргызда 3 ууру болгон экен. 3 ууру. Кызыл ууру, көк ууру, узун ууру дейт да. Кызыл ууру Анжияндагы баягы биздин бакачы Токтобай атып өлтүргөн кызыл ууру. Атча кишенер. Ошол Токтобай атып атпайбы бакачы деге жайыл. Узун ууру Уйгур болсо керек ал. Деге кызыл ууру уйгур. Узун ууру Саяк. Алыбек деген, Алыке деген ууру. Бул Саяк деген жумгалдык саяктардан. Көк ууру дебейсизби? Көк ууру Батыркан. Батыркан тентек чыккан экен. Аябай. Булчу болуш болдубу? Болду да. Анан эми бул жерден Батырканга чейин болуштар да болгон. Анан Батырканды Шабдан Батыр алып калган жери бар да. Батыркан баягы көк уурулук кылып жүргөн убакта соодагерлер, кербендер бир күнү постанова кылып кармап алып кетишет. Кармап анан баратышып анан кийин баягы бекеттерге токтойт да, мисалы Шабданга кеминге барганда. Сандыкка салып төөгө артып алып Батырканды алып бараткан экен зоңкойт. Бой узун, көзү көкөзү сары, ушундай мыкты адам экен, жигит экен. Анан Батырканды алып кетип баратышат. Анан баягы кербен башчылар анан кийин Шабданга барып айтат: "Ай, Батыр, ушундай силердин бир тентегиңерди алып кетип бартабыз. Бир кыргыз. Ары өтсөк да, бери өтсөк да, ушу Капчыгайдан ар жак бер жактан тоноп эле жаныбызды койбойт дегенде, ким экен ал? Бир көргөзбөйсүңөр, көрөйүн деген экен. Анан Шабдан Батыр айтканда, макулдалар. Алып келди, алып келсе эле көзү тирүү, башкача жигит. Андай. Сен кайсы элден болсуң? Мен Саякмын ушундай. Каба. Мен сенден бир нерсе сурайын, бересиңби деген экен Шабдан Батыр. Көп болсо бирөөнүн атын уурдап кел деп айтат деп ойлосо керек Батыр да. Берди ата. Ай, берем Батыр дептир. Берем, жигит сөзгө туруш керек. Берем дедиң, эми бир уурулугуңду берме, ташта дептир. Анан болду, таштайм макул деген ошол жерден анан Шабдан Батыр
сарттарга, соодагерлерге соодалашып, кой, бул бизге керек эле, мен көтөрөйүн муну, мындай кылбайт, аны бошотуп ийет да. Батыркан ошондон келип, анан жордо сөз бар, аны тактатайын. Келип, анан энесине айтты, энеси кайнагасы Байбек айтты, анан Байбек дуа кылып, диге түлөө өткөзүп, ошону Батыркан анан кийин акырын биринчи бий болуп, анан болуштукка шайланат. Батыркан болуштун көп кызматтары болгон. Бул өзү бизде ошо Калакөз кабанын ичинде, Шыкмаматта, ошо 16-жылга чейин 2 адамдын аты айтылган да. Чоң Батыркан, Чоң Максут. Чоң Максут. Чоң Максут болуш, бул биздин Солтондун уулу Максут. Чоң Батыркан, Маймөнкөнүн небереси. Чоң Батыркан, Ажыбектин, Кетиркейдин деп айталычы баш жагында. Кетиркейдин Батырканы. Мына ошо Батыркан атанын бир нерсеси. Ошо мамлекеттик ишти кандай аткарган. Ошол убакта эми биз Кыргызда биз өзүбүзгө шылтап койбойбуз бар да, биз ойлоп таап жатабыз. Жок. Ошол орус мамлекети келген убактарда 16-жылга чейинки, 10-жылдарга чейинки уже баягы мамлекеттик система кирген да орус падышачылыгына. Ошондо жанагы жерлерди иштетүү, арык чабуу, жол салуу, суу чыгаруу деген болгон да. Ошондо жанагы ушу Батыркан алыш деп коет азырдагычы. 25 километрби ушундай. Актеректен диге Каракоонун үстү менен алып отуруп Шорбулакка чейин келет алыш. Азыр 2,5 миң гектар жерди ошол Батыркан чаптырган арык менен сугарып, азыр дагы бүгүн дагы ошол иш жүрүп атат да. Анан кийин Батыркан атанын дагы бир көп айта турган жагы бар. Анан бир айтылган нерсесин айтып кетейин мен ушу аксакалдардан уктум эле илгери. Эл үркүп 16-жылы Кытайга үрккөндө эл менен барган экен. Ошондо ар бир эл башы, журт башылар Кытайдын ванына кирип баягы учурашып чыккан экен да. Анан ошонун калпычыны ким билет, уккан сөз, уккан кулакта жазык жок. Анан ванга киргенде Батыркан кирди дейт, киргенде сен эмне менен келдиң деген экен да. Ошондо Батыркан бир куржун эки көзү толтура апийим койгон дейт да. Мен мом менен келдим депчи. Столго койгон дейт. Анан ошондо ван сен эмне сурайсың дегенде менин элиме тынчтык, бир суунун жээги деген экен. Бир суунун жээги. Эми Кытайда дек Акшал тоосунан ары көздө чөлгө сиңип кеткенге чейин агат да, суучу көл жок таяктачы. Ошентип бир суунун боюн ээлеп Алакөз кабаны Батыркан жетектеп ошо алып келген экен кайра кийин. Жакшы. Урматтуу замандаштар, мына азыркы сиздер көрүп жаткан боз тери санжырасын биз ушул боз тери чырпык айылында ошол саяктардын өзлөрүнүн санжырашы менен маектештик. Görüşкөнчө саламатта болуңуздар.